Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы быйылкы жылы кышкыга 13 000 тонна көмүр камдады. Камдалган көмүр Алай районунан алынып келди. Эми кыш ичи шаар аймагындагы отканаларга көмүр дал ушул жерден ташылып турмакчы. Көмүр сатып алуу үчүн тендер жарыяланып, Жолчурак көмүр кен казуучу компаниясы утуп чыккан. Былтыркы салыштырмалуу көмүрдүн баасы быйыл арзан алдык. БСШ маркасында көмүрдү 1870 тыйындан, ал эми БР маркасында көмүрдү 290 тыйындан. Былтыркы салыштырмалуу 3,5 миллион сом бул үнөмдөлдү десек болот. Бүгүнкү күндө ошо көмүрдүн сапатына катуу көңүл бурдук. Сапатынан дагы экинчи жагынан баасы жана жооп берген компания утуп алды. Бүгүнкү күндө толугу менен көмүр отуну кампага келип түшүрүлгөн. Кышка даярбыз. Ош муниципалдык жылуулукту камсыздоо ишканасы быйылкы жылы 95 мамлекеттик мекемени, 288 көп кабаттуу жана 48 жеке менчик үйлөрдү жылуулук менен камсыздайт. Бүгүнкү күндө абоненттердин саны 13 497. Ошондой эле жалпы 83 откана болсо, анын 18 электр менен 65-ине көмүр жагылат. Бир откана 4 кабаттуу үйдү, тагыраагы 400дөн ашуун бөлмөнү жылытат. Ал эми электр отканалары дагы толугу менен капиталдык ремонттон өттү. Ошондой эле эскилиги жеткен 2 электр отканасы жаңыланды. Жылуулукту кармап туруу үчүн шаар тургундары дагы даярдык көрүшү керек. Негиз алганда кээ бир үйлөрдө кайдыгер мамлекеттер болуп турат. Эми алсаңыздар подъездин эшиги жок, терезеси жок. Негиз алганда өзү эшик терезелерди утуплетип кышка даярдыкты эл көрүш керек да. Эми туура түшүнгөн элдин туура кабыл алып, туура түшүнгөндөр да бар. Барсаң да действительно чынында үйүнө барсаң утуплетилип, баардык кышка даяр үйлөр да бар да, көрүп туруп ошолордон бир үлгү алса деген ой дегенди кылбай аткандар. Ал эми Ош жылуулук электр борбору шаар ичинде 320дан ашуун көп кабаттуу үйдү жылуулук менен камсыздайт. Мында 3 буу казан оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Жылуулук электр борбору негизинен мазут жана газ менен жылуулукту берет. Бул жерде кышка карата 8 000 тоннадан ашуун мазут даярдалды. 5 миллион метр куб газга келишим түзүлдү. Жылуулук берүүнүн башталышы дагы өзүнүн атайын эрежелери бар. Акыркы 5 күндүн ичинде орточо температура +8ден төмөн боло турган болсо, анан жылуулук берилет да, нормасы боюнча. Мен алдын ала прогнозду карап көрсөм, бүгүнкү күнгө берген прогноз боюнча ушул 4-ноябрдан баштап баягы нормадан түшө баштайт экен да. Эгер ошол прогнозго таяна турган болсок, где-то бир ошо ондоруна барып бериш керек да. Эми бүгүн аба ырайы бузулуп атат, көрөсөң мүмкүн кескин түрдө суук болуп кетсе, ага чейин деле берип калышыбыз мүмкүн. Кыргызгидрометтин болжолдуу аба ырайын бериши боюнча ноябрь айындагы 10 күндүк эсеби боюнча абанын температурасы ушундай болуп, жаан мезгил болуп турат. Ошондой эле 20-ноябрдан баштап ноябрдын этегине чейин аба ырайынын температурасы төмөндөп, суук жүрүш күтүлөт. Тоолуу этектерде үшүк жүрүш күтүлөт. Жалпысынан Ош шаарында жылуулукту 2 ишкана камсыздайт. Тийиштүү адистер шаар тургундарын суук түшкүчө жылуулукка болгон карызды төлөөгө чакырат. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.